келген айкүл қырғыз елден біз берекесін төгіп тұрған ажайып бақуатты асыл қымбат жерден біз берекесін төгіп тұрған ажайып бақуатты асыл қымбат жерден біз ар етін бекем қармап ұрпағың аталарды келген орасын ардақталып төріміз. Ассаламу алейкум, урматтуу бизден Лейлек районунун Сүлүктүү шаарынын тургундары, жашоочулары орум жыйын болуп да окшойт. Элибизде бираз талаа түздү. Ошондойбу? Күздө келгенде орум жыйындабыз. Жазда келгенде пичан чаабы тамалабыз. Кышта келсең суукта эч ким чыкпайт. Мен кубанычтамын сиздер менен ушул жерде жолугушуп тургандан. Өзүңүздөр билесиздер, 3 күн башта жогорку кеңешке шайлоолордун кезектеги эл менен жолугушуулары башталды. Биз башка күнү Нарын областында, Нарын шаарында жолугушуп келдик. Бүгүн ноябрдын 1-күнүндө дүйшөмбү күнү көп бир кереметтер болгон. Ислам дүйнөсүндө, ислам тарыхында ошол дүйшөмбү күнү Аллахтын буйругу менен туз насип буйруп, улуу жергебизге, Лейлек жергебизге, улуу инсандардын ордосуна, улуу инсандардын жергесине, Кыргызстандын касиети болгон жерге келип сиздер менен жолугушуп турганга аябай Аллахка чексиз шүгүрчүлүктөрдү жеткиргибиз келет. Дайым жакшылыктарда жолугушуп турган күндөрдө насип эткен болсун. Мен биздин Баткен областынан Кыргыз Республикасынан жогорку кеңешине депутат болуп бараткан биздин талапкерлер менен бираз тааныштырып өтөйүн. Биздин Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын съезди социалдык тармактарда кенен көрсөтүлдү. Сиздер маалымат алган болсоңуздар керек, биздин арабызда кимдер бараткандыгын. Кыргыз Республикасы жогорку кеңешинин 6-чакырылышынын депутаты болуп, ошол жерде депутат болуп иштеп, мындан 1,5 жыл башта жогорку кеңеш туура эмес жолго түшүп калды. Биз туура эмес чечимдерди кабыл алып атабыз. Мындан ары карай мен мындай жогорку кеңеште депутат болуп олтура албайм деп өз мандатын эрки менен таштап чыгып кеткен, нааразычылык менен чыгып кеткен биздин легендарлуу Абсамат Масалиевичтин жолун жолдоп изин суутпай изи менен келаткан атанын уулу Исак Абсаматович Масалиев. Москва шаарында 100 миңдеген, мүмкүн 1 миллиондон ашып калды дейт. Ошол кыргыз биздин жердештерибиздин ач калганындагы, топ калганындагы, кубанычындагы, кайгысындагы алардын жетпей калган үнүн жеткирип, ошол жакта ар бир кыргыздын башын калкалап, жап-жаш болуп, чыканактай болуп алып, ала тоодой чоң жумуштарды жасап аткан, жүрөгү кыргыз деп согуп жүргөн биздин азамат бүгүнкү заманыбызда көптөгөн эркектер айтылбаган сөздөрдү айтып, эркекпиз деп жүргөн азаматтарыбыз көтөрө албаган маселелерди көтөрүп, талаптарды коюп, мына ушундай чындык үчүн чыркырап жүргөн Орозайым Нарматова деген кызыбыз. Биздин партияда 35 жашка чейинки жигиттер менен кыздардын саны 30%дан ашык. Биз мына Исак Абсаматович сыяктуу тажрыйбалуу, дасыккан инсандардын арасына сөзсүз ошол Орозайым сыяктуу кыздарыбызды, ол жерде Нуржан деген жигит, эми мен тааныштырбайм буларды. Өздөрү ар бир көчөгө кирип тааныштырсын өздөрү. Нуржан деген азамат жигит, тааныйсыздарбы? Биздин Лейлек районунан Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынан талапкер болуп баратат. Сагын деген азамат жигитибиз. Нуржан биздин Лейлектин
төмен жағынан болса сағын азаматыбыз Сүлікті тарабынан кетіп барды. Мына ошол 100 миңден ашық халқы бар Лейлек районунун жүгін көтөрөбүз, маселелерин чечебиз, элдин ишеничин арттырабыз, жүктү тарталабыз деген белсенип чыккан азаматтар. Тажрыйбасы мол, ысык суукту көрүп калган азамат жигиттерибиз менен кыздарыбызга мына ушул сыяктуу жигиттерди, темир канат балапандарды арабызга кошуп, биз билгенди билдирип, биз жетпеген жерге булар жетсин деп, биз көрбөгөндү ушулар көрсүн деп, жакшы тилек, жакшы үмүт менен мына ушундай кылып курамыбызды курадык. Урматтуу туугандар, биздин арабызда баягы улак чаптыруучу, капчыктуулар жок. Биздин арабызда жалаң тыйым менен маселе чечебиз дегендер жок. Жана өткөндө биздин партиянын съездинде айттым. Биздин талапкерлерибиздин чөнтөгүндө калеми бар, башында ою бар, арызды туура жазала турган, өмүр баянын туура жазала турган, кээ бир сөздөрдү так сүйлөй ала турган. Съезди карасаңыздар айтып мен. Электрификация, индустриализация, глобализация, мына ушул сыяктуу сөздөрдү сүйлөй ала турган азаматтар керек бизге. Биз көп азап чектик. Биз көп кыйынчылыктарды көрдүк. Эмне үчүн? Себеп ошол сабатсыздарды көтөрүп жүрүп ушундай кыйынчылыкка калып атабыз. Сабатсыз азаматтар башка элдин алдында башыбызды жер салдырып коюп атат. Жер каратып коюп атат. Эми урматтуу туугандар, келиңиздер, сабаттуу жигиттерди, сабаттуу кыздарды көтөрөлү. Маданияттуу азаматтарды көтөрөлү. Билеги күчтүүлөрдү эмес, билими күчтүүлөрдү көтөрөлүчү. Мына ушул билими жок, билеги күчтүүлөрдү көтөрүп бара алып, көрүп атасыздар, жогорку кеңеште министрлер букадан сүт саап башташты. Аны да уктуңуздар, менин сөзүм эмес. Мына жерде миң жолу рахмат сиздерге. Исак Разаковдун урпактары Адахан Мадумаров менен деп атсыздар. Мен кече Садыр Жапаровдун сөзүн угуп отуруп, бүгүнкү Кыргызстандын башындагы чечилип аткан маселеге эки эле киши күнөөлүү экен. Бири Исак Разаков экен, бири Адахан Мадумаров экен. Аны уктуңуздар. 56-жылы дейт, биздин кыргыз жетекчилери бизге ушундай чечилбеген проблеманы таштап кетиптир дейт. 56-жылы кайсы жетекчини таштап кетти? Өкмөттү жетектеген Абдыс Йоркулов деген аксакал болгон. Жогорку кеңешти жетектеген Төрөбай Кулатов деген жетекчи болгон. Мамлекеттин жетекчиси 56-жылы Исак Разаков эле. Кимиси сага чечилбеген маселени таштап кетти. Тескерисинче, ошол чалкалап отурган имаратыңды куруп кетти алар. Соңку кездерде иштете албай аткан кестерди куруп кетти ал азаматтар. Миллион гектар жерди суга жер кылып кетти ал азаматтар. 40% гана сабаттуулугу бар кыргыз элин 100% сабаттуу кылып кетти ал азаматтар. 15 республиканын ичинде 3-орунга чыгарып кетти ал азаматтар. Кандай дейсиздер? Мына ошол азаматтар ондогон завод фабрикаларды куруп кетти ал азаматтар. Азырга чейин сатып бүтүп албай атасыңар. Эмнени таштап кетти ал жигиттер? Алар өзүнүн аркасынан тазалыкты таштап кетти. Улуу касиетти таштап кетти. Кыргыз республикасы деген гүлдөгөн республиканы таштап кетти. Маалымат жыйын өткөрүп атып айтып атат. 56-жылы биздин жетекчилер ушул чечилбеген проблеманы таштап кеттир деп. 50 жылдай асылып жүрдүк Разаковдун үстүнө. Эми кайра келме кезек келип дагы башталды Разаковго асылыш. Асылсаң мага асыл. Көз өткөн инсандарга тийбе. Ошол азамат биздин аталарыбыз бар экен, ошолор куруп койгон экен, ошолор курган өлкөдө жашап атабыз. Өзүң дагы бир кышты, бир кирпичти бир жерге кое элексиң. Чегара маселеси болгондо мен өткөндө айттым эле, каргалар келсе кар жаайт деп билгин. Карлыгаштар келсе жаз келиптир деп билгин. Адахан Мадумаровго асылса шайлоо болот экен деп билгин деп. Токтотуш керек бул маселени. 1 жыл болду. Садырды мен өзүмө алган жокмун.
1 жыл болду, bir söz aytқан жоқмын. Екі ғана жолы шықтым, екі жолы тең шекара мәселесі бойынша шықтым. Біреусі ошол Өзбекстан менен болған шекара келишимине коебуз деп кемпиралып кетип баратканда бир чыктым. Экинчи жолу дагы бир мына Баткенде Каргашалы окуя болгондо чыктым. Башка жерде чыккан жокмун. 1 жыл жон койдум. Сиздер да сурадыңыздар, убакыт берели деп. Бердик убакыт. Булар келгендеги туулган бала чуркап жүрөт. А булар тай туа албай атат азырга чейин. Чуркананды жон кой. Айтпайын дегенмин мен. Тийишпейин дегенмин. Бирок ушул жигит өзү баштагандан кийин мен сиздерге чындыкты айтып коюшум керек. Көп күтүүдө балдар эмнелер жооп берет экендер. Мен жооп бербейм. Ал жоопту мына касиеттүү Баткен жергесинин тургундары сиздер берип койгонсуздар. Биз маселени утканбыз, утулган эмеспиз. Биз алганбыз, алдырган эмеспиз. Ал деген жер, ал Кажысайдын шахтасы эмес. Менчиктештирип Кытайга сатып жибергендей. Ал жер, ал турат. Ал кыргыз менчигинде турат. Мына сайрап келип айтып коет аягында дагы. Бул кагаз юридикалык күчкө ээ эмес деп. Ээ болбосо эмнеге көтөрүп чыктың? Ээ болбосо эмнеге сүйүп атасың? Өзүңдүн алсыздыгыңды, өзүңдүн сабаксыздыгыңды Разаков менен Мадумаровдун мойнуна илбегин. Айткын. Мен алсызмын. Мен сабаксызмын. Мен протокол эмнекенин билбейм. Мен эралык саясатты билбейм, түшүнбейм. Колумдан келбей атат деп аны мойнуна алып койсоң, эрдик кылган болот дейм ошону. Мына конституцияны да жоготушат. Мыйзамдарды да жоготушат. Бирок ушул эки барак кагазды бирине мураска калтырып келатат. Ак үйдүн үстүнө илип албайсың ошону желек кылып. Бул уятсыздык. Бул сабатсыздык. Урматтуу тургандар, кайран гана сөз. Кайран гана сөз. Мен ал жигитти дагы, жанындагыларды дагы тилиме да албайын деп чечтим эле. Бирок кырчаңгыдай болуп тийишип атат өзү. Токтотуш керек ушундай нерсени. Жакшылыкка алып келбейт ал. Эми бул шайлоо эмнеси менен айырмаланат? Бул шайлоо жарым-жартылай. Жарымы партиялык тизме менен, жарымы бир мандатуудан кетип атабыз. 54 талапкер партиялык тизме менен баратат. 36 талапкер бир мандат менен баратат. Бир мандат менен баруу дагы ушул ар бир партиянын тизмесине кирген инсандарга жеке добуш берүү идеясы дагы 3 съезден бери мен баса белгилеп келем. Бул идея ошол бүтүн Кыргызстандын идеясы. Биз айтып келгенбиз. Партиянын төрагасына жапкан эмес, партияга жапкан эмес, партияга акча берген эмес, элдин ишенимине ээ болгон жигиттер менен кыздар келиш керек деп айтканбыз. Мына ошол мезгилде мына идеяны алышты. Бирок аны ишке ашырышы бираз аксап атат. Жумшагыраак айтканда. Азыр ошол бир бюллетенде биринчи партиянын тизмелери кетет. 21 партия ат салышып атат. Бизгече Чүчү Булакта айтканда экинчи болуп чыгыптырбыз. Биздин катар саныбыз экинчи экен. Жакшы болуптур. Куттуу болсун дедим. Кеп санда эмес, канчанчыда эмес, кеп элдин көкүрөгүндө. Жараткандын буйругунда. Кудай кааласа, кече бирөө айтып атат, экинчини колдоп биринчиге чыгарабыз деген уран менен баралы деп. Буйрсун ошол, болсун. Анан бул партияга добуш бергенде ошол бюллетенде экинчи сан катар сан менен кетип бараткан бүтүн Кыргызстан болот. Андан кийин бардык партиялар бүткөндөн кийин жанында 54 мындай бир лейлектер деп коет эле, катак деп коебу. Ошондой эле клетка тетрактыр.
Ошондо 54 ошондой бир коробка болот. 54 сан болот. Катар 1, 2, 5, 6, 7, 8, 54 дейт. Анан ошол биздин партияда ким канчанчы турган болсо, ошол кимди конкреттүү түрдө кимди колдойсуз, ошол санды ошо чийип коесуз. Түшүндүңүзбү? Мисалы, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясын тандадыңыздар, номер 2 партия, ичинен номер 2 турат. Исхак Масалиев турат, номер 4 турат. Орзаева Нарматова, Нуржан, сеники канча? 39, сеники канча? Мына 39, 40. Кандай болуп куралды булар? Биз бирөө-бирөөдөн артык эмес. Бирөө-бирөөдөн кыйын эмес. Адилеттүү болсун, маңдайыбыздан көрөлү деп чүчү кулак тарттырдык ар бир талапкерге. Кайсы талапкер канчанчы санды сууруп алса, ошол сан менен кетип баратат. Кандай дейсиздер? Адилеттүүбү? Адилеттүү. Башта кандай болчу эле? Акчасы көбүрөөктөр алдына кетип калчу эле. Эмне үчүн? Себеп добуш албаса да депутат болуп калышат эле. Азыр ким катар санда турат андан көз каранды эмес. Алдыңкы катарда туруп депутат болбой калышың мүмкүн. Тескерисинче эң артында туруп биринчи болуп калышың мүмкүн. Неге? Себеп ошол партиялык тизменин айырмачылыгы ушунда. Сизге, мисалы, мага Масалиев деп, Нарматова деп, же кимди кааласаңыздар, Америкада жүрсөңүздөр да, Африкада жүрсөңүздөр да, Россияда жүрсөңүздөр да добуш бере алат. Себеп партиялык тизме бул бир мандат. Жалпы тизме. Түшүндүңүзбү? Эми кандай болот? Эгерде сиз партияны добуш тандап, партияны шайласаңыз, бирок адамды тандабай калган болсоңуз, анда бюллетень жарактуу партиянын атына кете берет эсебине. Эгер партияны тандабай туруп, бер жактагы 54 сандын бирөөсүн тандасаңыз, анда бюллетень жокко чыгат. Анда сиздин добушуңуздан пайда болбойт. Партияга да пайда болбой калат, сиз тандаган жигит менен кызга да пайда болбой калат. Ошондуктан биринчи кезекте партияга добуш берип, андан кийин партиянын ичинен кимге добуш берип атасыз, ошону карашыңыздар керек. Бул өзгөчөлүк дагы бир чоң өзгөчөлүгү. Биринчи аялдардан баштайт. Эгерде мисалы бүтүн Кыргызстандын мисалында айталы, 20 мандатка ээ болсо, биринчи кезекте 7 кызды, 7 аял кишини депутат кылат. Анан калган 13-ü баягы эле бардык нерсеге күнөөкөр болгон эркектерде калат. Аялдардан ашса. Себеп тизмеде ар бир 3-чү депутат аял болсун. 3-төн бири деген. Тизмеде 3-төн кийин ар бир 4-чү аял киши болсун деген талап бар. Демек, 7 кызды кандай кылып тандап алышат алар? Ким эң көп добуш алды? Ошол биринчи кетет. Мисалы, Орзаева Нарматова дейбизби? Же Айгүл Айдарова дейбизби? Же бир башка бир кыздарыбыз бар? Ким бир добушка көп алган болсо да, ошол биринчи кетет. Андан кийин кийинки добуш алган кетет. Андан кийин кийинки добуш алган кетет. Эгерде 7 аял киши болуп, бирок бир да добуш албай калган аял киши болгон болсо, анда тизмеде кандай катар санда болсо, ошол бойдон кете берет. Бул аялдарга таандык маселе. Андан кийин гана жигиттерге кезек келет дагы. Жигиттер дагы дал ушул принцип менен эң көп добуш алган биринчи кетет, андан кийин экинчи, үчүнчү, бешинчи болуп кете берет. Ошондуктан Лейлектен талапкер болуп чыгып аткан азамат Бишкектен да, Нарындан да, Көлдөн да, Чүлдөн да добуш ала алат. Россиядан да ала алат, Америка, Кытайдан да добуш ала алат. Кыргыз жараны кай жерде жүрсө, ал добуш бере алат. Түшүндүрө алдымбы? Мына ушундай принцип менен шайлоо өтөт. Экинчи маселеси. Биз Жогорку Кеңешке эмне максатта баратабыз? Кыйшайуусуз биздин партиябыздын 15 жылдык өтөт, буюрса туп-туура бир айдан кийин. Биз 2006 жылы 1 декабрда каттоодон өткөн партиябыз.
Ар шайлоого биз өз атыбыз менен баратабыз. Шайлоодон шайлоого атыбызды өзгөрткөн жокпуз. Азыр мына 21 партия баратат. Арасынан 2 партия өз аты менен баратат. Калгандар чапанды алмаштырды. Башка көйнөк кийди. Былтыркы биримдик деп жүгүрүп жүргөндөр бүгүн башка партия менен кетип баратат. Аны да байкаңыздар. Баягы унчукпастан көрүнбөй арасынан өтүп кетем деген азаматтарыбыз бар. Башка партиянын атын жамынып, бирок арасына баягылар эле кирип кеткендер бар. Абайлайлы. Караңыздар, 3-чү күн шайлоо кампаниясы жүрүп атат, бирок Кыргызстанда баягыдай эмес, тып-тынч. Концерт жок, дискотека жок, улак тартмай жок, топ чапмай жок, келин отуруш жок. Абсын отуруштар дагы жок. Не болду, жеңелер? Шайлоо кызыгып атабы? Суз болуп атабыз шайлоодо. Эми токтон отурган мезгилибиз келди. Аллах инсап берсин. Көрдүк. Эч ким биздин тагдырыбызды чече албайт, эч ким биздин дасторконубузга бир сындырым нан салып бере албайт. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясы, Кыргызстан коммунисттеринин партиясы, идеологиясы дагы, идеясы дагы, баскан жолу дагы, кармашкан колу дагы бир. Ошондуктан Кыргызстан коммунисттер партиясы Исхак Абсаматовичти жетекчи катарында өзлөрүнүн жыйынын өткөрүп, күч бирдикте деп, бүтүн Кыргызстан менен барыңыз, ошол жерден биздин идеологияны андан ары карай өркүндөтөлү деп, мына Исхак Абсаматович өткөн жылкы шайлоодо да биз менен кеткен, бул шайлоодо да биз менен кетип баратат. Биз 3 гана нерсеге убада беребиз. Бул эмне? Бул тышкы, сырттан келүүчү коркунучтарды жоюшубуз керек, өлкө катары. Биз ички коркунучтарды жоюшубуз керек. Үчүнчүсү, мунжу майып, жетим жесир, карыя картаңдарды бөөдө көз жашын агызбастан, мына ошолорду калкалап көтөрүп алышыбыз керек. Мына ушул 3 маселе негизде. Биз Советтер Союзунун мезгилиндеги билим берүү системасын кайтарабыз деп баратамын. Канча жол айттым. Биз Советтер Союзунун мезгилиндеги билим берүү, саламаттык сактоо тармагына кайтарабыз деп атабыз. Биз Советтер Союзунун мезгилиндегидей айыл чарбаны илим менен айкалыштырабыз деп баратабыз. Биз жогорку окуу жайлардын баарын советтик системадагы стандартка алып барабыз деп баратабыз. Азыр баякы студенттер эле эмес, көрүп атасыздар, жогорку кеңеште кандай деген сабаттуу инсандар чыгып атат. Өзгөн районун Баткен областына кошуп жиберди бир азамат. Ал ким дебейсизби? Билим берүү министринин орун басары экен. Эми ошол кантип экзамен алат балдардан? Уктуңарбы ошону? Мына ушул сабатсыздыкка чекит коелу, туугандар. Мына 56-жылы жетекчилер ушул проблеманы таштап кеткен деген азаматка айтып коеюн. Мына ошол 56-жылы Кыргызстанды жетектеген азаматтар Кыргызстанда 7 жогорку окуу жайды куруп кетишкен. Мына ошол жогорку окуу жайды бүткөндөр, мына абаларым отурат, бүт катар тизилишип отурат. Мына ошол кишилер ошол кишилер курган жогорку окуу жайды бүткөндөр. Мына ушул аксакалды тургузуп алып азыр. Суроо берсеңиз, ушул киши аксакал жооп бере алат. Айыл чарбасы болобу, экономикасы болобу, чегерасы болобу, кандай десеңиз жооп бере алат. Бирок ал дөдөйлөргө түшүндүрүш кыйын болот. Биз ушул жол менен жүргөнбүз, ушул жолдон кыйшайбай барабыз, туугандар. Биздин жолубуз бирөө. Ал жол ушул улуу инсандардын жолу. Ал жол тазалыктын, намыстын, имандын, элге кызмат кылуунун жолу. Ушул гана нерселерди убада беребиз. Башка нерселерге убада бере албайбыз. Себеп берген убаданын баары калп болот. Мына жерге үстүңүздөргө аны куруп берем, муну куруп берем, асмандагы шаарды куруп берем, айдагы сууну түшүрүп берем. Мунун баары жомок. Кызылдай жомок. Бүткөнү жетет. Аллахтан буйрук болуп, халк себепчи болуп, колдоп койсоңуздар, биз эч качан эл карап жүргөн жүзүбүздү жер каратпасын деп дуа кылабыз. Эч качан сиздер ушул жигитке же ушул кызга добуш бердим эле,
аттың бекер кылыптың деп эрниңиздерди тиштетпейбиз. Аллах инсап берсе деп ушулардан беребиз. Биз эң баасы жок нерсе үмүттү беребиз сиздерге. Үмүт, жалгыз үмүт. Ал эмне болгон үмүт? Биз башка элге кор болбой, башкаларга тең болуп, канаттуунун канатынан, тумшуктуунун тумшугунан коркпогон, колубузду жайып алып көрүнгөндөн тилемчилик болбогон, өз курсагыбызды өзүбүз тойгозгон, өз помидорубузду Түркменистандан ташып келбей өзүбүз өстүргөн, өз көмүрүбүздү өзүбүз чыгарган эл болобуз. Кудай кааласа. 56-жылкы жетекчилерге асылган азаматка айтайын. 56-жылы 15 республиканын ичинен Кыргызстанды Борбордук Азиянын отун канасы деген атка кондурушкан алар. Эмнеге отун кана? Качигар Центральный Азия деп койгон. Себеп миллиондогон тонна көмүр берген Кыргызстан болгон. Азыр биз сабаттуулардын кесепетинен келип, ошол шахталарды менчиктештирип, бүтүндөй Кытайга сатып бергендердин кесепетинен көмүрдү башка жактан ташып алып келгенге милдеттүү болуп атабыз. Мажбур болуп атабыз. Биз жылда электр энергиясын кайда сатабыз деген маселе менен башыбыз ооруйт эле. Азыр сабаттуулардын кесепетинен электр энергиясын кайдан алабыз деп ооруп атат. Көрдүңүздөрбү кандай заман өзгөрдү? Мына ушунун баарына себепчи болгон ким? Bir kese şorpa. Bir kese şorpa içemiz деп жүрүп ушул күндү келди. Эми токтоттук, Кудай кааласа. Аллах инсап берсин, ыйман берсин. Асманыбыз дайым бүгүнкүдөй ачык болсун. Күнүбүз жаркылдап тийип турсун. Мына Баткендекидей болгон апааттарды ошолордан Аллах өзү сактаган болсун. Ошондой апааттардан көкүрөгүн тосуп сактап кала турган эр азаматтарды көтөрүп чыккан касиеттүү эл бололу. Азыр эсиме келип кетип атат. Мына жерде турган мына жигитти көрүп, мына Мирлан деген жигит мына. Баягы көбүңүздөр айтат экенсиздер. Панама кийген бала деп, панамачан бала деп. Мына ошо панамачан бала ошо жигит. Мына ошол панамачан жигит биздин арабызда дагы талапкер болуп бараткан Замир деген жигит бар азамат. Ноокат районунан бизден талапкер болуп барат. Жаш жигит. Мугалим, университетте мугалим өзү. Мына ошол эки жигит заматта эч кимге айтпай дебей, ошто бир боз үй тигип, бүтүндөй жардамдарды өздөрү топтоп баштаган жигиттер ушулар. Мына Кемпироватты дагы токтотуп калалы, элге кайрылып чыккан жигиттер ушулар. Москвадагы тишинин кирин соруп жүрүп, Баткенде ушундай апаат болуптур деп, өздөрү жебей ичпей, келгиле ошол ийилеп аткан, сыздап аткан Баткенге көмөк берели деп идея көтөрүп чыккан мына Орозайым кызыңыздар жаныңыздарда турат. 3 күндүн ичинде күн түн дебей чуркап жүрүшүп 500.000 рубль салышты ушулар. Биздин Кыргызстандагы, мен макул эмесмин, бүтүн Кыргызстан партиясы 6 эсеге өйтүп 3 миллион кылып, мына ошол биздин максатка, кулундуга, бүтүндөй ар бир күйгөн үйгө бирден муздаткычты киргизип, токко сайып, мына ошол видеодон чыгып, мына агай тапшырмаңызды аткардым деп отчет берген жигит мына ошо Мирлан Урайымов деген жигит мына. Ошол акчаны топтоп бир тыйынын коротпостон Москвадан Бишкекке жеткирген мына ошо Орозайым кызыңыздар. Ушуларга бата берсеңиздер, ушуларга бериңиздер. Рахмат. Сөздү биз аксакалдаштырып берели. Кыздын 40 чачы улуу деп, алыстан келди деп Орозайым Нарматовага берсек да болот эле, бирок жолу да улуу, өзү да улуу, аты да улуу, фамилиясы да улуу. Исхак деген ат дагы улуу, Масалиев деген фамилия дагы улуу. Кадамжайда ушундай депутаттык шайлоо болуп атат. Мен Исхак Саматовичтен кабар алганы келдим. Эл менен жолугушуу кандай болуп атат? Колдоо кандай дегендей. Мен алгоого келдим. Мен ашарга келдим, көмөкчү болуп келдим. Себеп бу киши өзүн өзү мактай албайт, өзүн өзү айта албайт. Мен барып эки ооз кайрылайын деп Кадамжайга ушундай болуп кайрылдым. Уулуңуздардын баарын Исхак Разаковтай болгонун каалайсыздарбы десем, кол чабышты дүркүрөтүп. Уулуңуздардын келечекте койдун оозунан чөп албаган, таза, момун, дилгир, сезгич, эң бир керемет жетекчи болгон Абсамат Масалиевичтей болгонун каалайсыздарбы десем, кол чабышты дүркүрөтүшүп.
Эгер ошол Исхак Разаков менен Абсамат Масалиевди экөөнү бириктирип койсо эмне болот десем, аксакалдар айтты, залкардын залкары болмок деди. Мына экөөнү бириктирген жигит ушул дедим, Исхак Масалиев. Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар. Так бир жыл мурда ушу жерге келгенде биз бир сөздү айтканбыз. Жетишет элди алдоону, дош сатып алууну, бурмалоону токтоткула, жетишет деп айтканбыз. Жыйынтыгында шайлоонун кесепети менен президент да кетти, президенттин командасы да кетти. Ошол кошомачылар баары тең кетти. Бирок бүгүн көптөгөн партиянын атынан кайра депутаттыкка аттанып атышат. Мен эч кимди жамандагым келбей атат. Шарт ушундай экен, заман ушундай экен да. Жаш кезден баштап кошоматчы болуп кетет экен адам. Бирок бир нерсе айткым келип атат. Эч качан кошоматчылар президентти сактаган эмес. Тескеринче аны куралууга шарт түзүп берген. Бул шайлоо башкача болуп атат. Адахан абдан туура айтып атат. Чай берүү, акча берүү байкалбай атат азырынча. Себеби коркуп калышты. Байлардын деле акыл эси бардыр да. Бүгүн акча чачсам, эртең аянтта эл топтолуп туруп, дагы кууп жүрсөм, эмне болот деп? Ошондуктан мен мындай деп атам. Азыр шайлоодо 28 ноябрда жооп менен, акыл менен барган адамдар дош берет. Өзүнүн тууганын колдойм деген адамдар дош берет. Өзүнүн жердешин колдойм деген адамдар дош берет. Акчага саткан жарандар шайлоого барбай эле койсун. Барбай эле койсун. Эч ким тагынбайт. Ошондуктан быйыл Кыргызстан Коммунисттер партиясы өзүнчө шайлоого барбайбыз деп, бирок аракеттери бириктирип, бүтүн Кыргызстан менен кошо бир багытта кетебиз деген аракетке ишке ашырып атабыз азыр. Кыргызстан Коммунисттер партиясынын айрым мүчөлөрү бүтүн Кыргызстандын тизмесинде бар, менден башка. Биз кызматташып атабыз. Себеп эки. Биринчисин Адахан Кенсенбаевич айтып кетти. Максатыбыз бир, оюбуз бир, жолубуз бир. Бир аз партиялык айырма болушу мүмкүн. Экинчиден, мен экөөбүз сурап атат, сен эмне эле ушул Мадумаровго жабышып алдың? Эми акыркы 9 жыл менин атам Абсамат Масалиевдин жанында Адахан Кенсенбаевич жанында жүргөн, чогуу депутат болушкан. Мен тамашалап айтам, аяш атам дейт. Чын эле аяш атам да. Атам менен дос болсо. Мен ойлойм, ушундай тарбия алган киши жамандыкка үйрөнбөйт. Балким бирөөгө тили жакпайт, катуураак сүйлөп коет, көзгө сайып коет. Бирок чындык ушундай болот да. Кошоматчылык тескери болот да. Асманга чыгарып мактап, бир күндө тебелеген президенттер 3-4 болуп калды. Кече эле мактагандар тебелей баштады. Тескеринче, Адахан мен аларды коргой баштады, кой тийбегиле алар кетип калды деп. Азыр деле ошо кайталанганга бар мүмкүнчүлүк. Мен айтып кетет элем. Бүгүн төргө отурган президентке бир гана жолу бар. Элге аралашпаш керек, шайлоону таза өткөрүш керек. Ошондо эл кимди шайласа, ошону менен иштеш керек. Башка жол жок. Бурмалайым, өзүм команда кылам десе, анда тагдыр кайталанат. Мен сиздерге туугандар кайрылгым келип атат. Мына Адахан айтып кетти, Чучу Кулакта бүтүн Кыргызстандын тизмеси экинчи номер болуп кетти. Менин көз карашым боюнча, менин пикирим боюнча, менин сунушум боюнча экинчи эмес биринчи болуш керек. Саны боюнча биринчи болуш керек. Кыргызстанда көпчүлүк жөнөкөй жарандар бүтүн Кыргызстандын тизмесине колдосо адашпайт. Мына Адахан айтып кетти, биздики жөнөкөй эле талап. Биз кендерди четке сатып байыбыз деп айтпайбыз. Биз паланчаны камайбыз, түкүнчөнү атабыз деп айта албайбыз. Аны сот гана чечет. Алдын ала айтылбайт эч ким. Мына бир көрдүк, бир топ жигиттер камайбыз деп бийликке келгенден кийин дос болуп калышты. Андай болбойт. Чындык баарына, мыйзам баарына тең иштеш керек. Эмне үчүн азырга чейин айрыкча аксакалдар, жаштар билбей калышы мүмкүн. Аксакалдар мына Исхак Разаков деген атты укканда о деп калышат. Сыймыктанабыз дейт. Каламжайда Абсамат Масалиевдин атын айтканда о биздин аксакалыбыз деп калат. Аларды эмне бириктирген? Ал кишилерди. Ар кандай убакытта иштеген. Аларды бир гана нерсе бириктирген, тазалык, чындык. Эл үчүн ак эмгек кылган. Болду, башка эчтеке жок.
Мага атамдан бир де байлык калган жок, бир де завод фабрика калган жок. Мен эч качан өкүнгөн жок, мен сүйүнөмүн. Мен эч кимден уялбайм, бетке карап, таза сүйлөп, ачык сүйлөп жүрөм. Атам китебинде жазыптыр. Мен 9-8 жашта болгондо Исхак Разаков Ташкөмүргө келгенде, пенсионер болуп, үйүбүзгө келгенде мен таанышыптыр. Атам китепке жазган. Ошондо атын ким дегенде атым Исхак дептим да. Мен эсимде жок. Бирок кийин түшүнө баштадым. Бул ат мага чоң жоопкерчилик берди. Өзүмдүн тең тустарыма окшоп мен таракатурак кылып жүрө албайт экенмин да. Абсамат Масалиевдин баасы болгондон кийин мен чектелген, демократия болгон эмес. Кечки саат 7ден кийин үйдөн чыгарбайт. Пионер лагерь, пансионат деген тыюу салынган. Бир гана бизде пансионат болчу, бул Үкам экөөбүз. 26 майда чачыбызды алдырып, Алыс деген айылга жөнөтөт эле. Мына силерге пионер лагерь. Туугандардын арасында өрөк тергиле, тамеки тизгиле, иш кылгыла. Мен 1000 мәртө ыраазымын атама. Ушундай тарбия бергенде мен чын айтканда хандын жакшылыктарга көнгөн эмес экенмин. Мен ыраазымын азыр. Эч кимден карызым жок, эч кимге милдетим жок. Мен сиздерден сурап элем, урматтуу туугандар. Түшүнүп турам, шайлоодон эл тажап атат. Чакырганда жиналышка барыш оңой эмес болуп атат. Айрыкча бүгүн мына бизде Кыргызстанда күз келгенде чын эле той тополоңдор, күнүгө тойлор болуп атат. Бирок уккан киши үйгө барып айтып барсын. Көргөн киши үйгө барып элге жеткирип берсин. Келишти балдар, келишти талапкерлер. Жаштарды жетелеп келди. Мен түшүнүп турам. Кээ бирлер айтат, булар чалдарга эмне керек деп. Мен өзүмдү чал деп сезбейм. Депутаттык кызматты аткарганга кудуретим жетет. Азыр кабыл алган мыйзам, азыркы шайлоо мыйзамдын долбооруну 2020-жылы ноябрда мен сунуштагам. Ошондо депутаттар баш тарткан. Болот деп. Анан бийлик алмашкин болот деп кошту. Айла жок. Кандай болсо да, мыйзам өзгөрүлдү, ушу мыйзам менен жаңы парламент шайлайбыз. Бирөөлөр айтат, силер азыр парламентке барып туруп, аларды кубалайсыңар. Андай эмес. Мамлекетте бардык кызматта иштеген кызматкерлер эл үчүн кызмат кылганга милдеттүү. Президент жогорку кеңеш менен иштеш керек. Жогорку кеңеш президент менен иштеш керек. Өкмөт жооп бериш керек. Ошол принцип менен кетишсиз. Ал эми мыйзам боюнча талаш болот, тартыш болот. Ошо менен турмуш өтөт да. Ошондон туугандар, мен сиздерге кайрылат элем, бир сураныч бар. Бүтүн Кыргызстандын 21 партиянын тизмесиндеги 2-номердон Кыргызстан боюнча 1-чи кылып койсоңуздар, иштеп беребиз сиздерге. Рахмат. Көп жерде айтат. Бизге дейт, ошол Оразайым Нурматованы алып келип бергиле дейт да. Бир кездер болгон. Бизде дагы аксакалдар ушундай деп айтылган. Ошол ким чындыкты айтып турса, чыркырап турса, ошол кишиге, ошол адамга анын улуубу, кичүүбү, аял кишиби, эркек кишиби, ошого карабастан чындыкка суусаган жерге чындыктын үнүн уккусу келген эл дайым ушинтип суранып турат экен. Мен ошо Оразайым карындашыбызга сөз берердин алдында айтарым ушул. Бул чоң сыноо. Бул чоң сыноо. Бир күн көкөлөтөт, 5 күн көкөлөтөт. Көкөлөгөндү билип жүргөн инсандар түбөлүктүү элдин оозунда калып калат. Муну неге айтам? 5 күн, 10 күн чыгып сүйлөп койгон азаматтарды сиздер дагы айттыңыздар. Ошого кошул, баланчыны кошуп ал, жакшы сүйлөп атат, түз сүйлөп атат деп мени кимдерге гана кошкуңуздар келбеди? Кана алар? Кайда? Жок. Түбөлүктүүлүк бул башка. Ошол Оразайым карындашыбыз былтыры да биздин тизмеден депутаттыкка барып, депутат болуп, мандат албай калган гана кыз ушул. Себеп биз 6 миллион сом акча менен 5 миллиард сомго каршы турдук. Ал биздин күч эмес. Ал мына ошо сиздерге окшогон жүрөгү таза инсандардын напсисинин жеңгенинин күчү болду. Не деген акчалар чачылбады? Не деген арактар куюлбады? Не деген шорполор берилбеди? Ошого карабайм. Кээде анча-мынча напси деген жаман да. Шорпосын ичип алсак дагы кирип бүтүн Кыргызстанга добуш бергениңиздер үчүн
сиздердин жеңишиңиздер болду. Ошого карабай туруп биз айттык. Шайлоо өтө чоң мыйзамсыздык менен өттү. Biz 14 mandatка ээ болдук. 14 kişi өттүк, өзүмдүн маселемди чечтим деп, куйрукту кыркып коюп, un чыкпастан тымпыйып кирип отуруп алсак болмок эле, жарашат эле бизге. Кандай дейсиздер? 10 жыл күрөшүп отуруп келдик деп айтсак болот эле. Бирок жападан жалгыз өткөн партия катарында аянтка чыгып айттым мен. Биз бул мандаттан баш тартабыз. Себеп арам жол менен келген мандаттын бизге кажети жок. Biz taza jol menen kelebиz. Мына ошондо дагы сиз алып койсоңуз болот эле, мээнетсиздик эле, бийликсиздик эле деп чыккандар болду. Жок. Биздин пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айткан экен. Өзү жулунуп барганда колдобогула. Себеп Аллах алар менен эмес деп. Өзү жулунуп барган бийликтин түбү жакшылыкка алып барбайт деп айткан экен. Биз тешиктен түшө турган киши эмеспиз. Биз Аллах кааласа жараткандын буйругу менен, элдин колдоосу менен эшиктен салтанаттуу түрдө кире турган кишилерденбиз биз. Мына ошол кездеки бүтүндөй чыркырап, ачыктай, таттууну таттуудай кылып айтып жүргөн Орозайым Нарматовага сөз кезегин берели. Келиңиз. Саламатсыздарбы, урматтуу күн жүрөктүү мекендештер. Илгери Раматылык апам айтып калчу эле да. Ушул Кыргызстанды түрө кыдырып иштеп жүргөн менин ата энем. Апам айтып калчу эле, ушул 2 жыл Исфанада иштеп кеткен. Исманыга бардык, ошол жерде 2 жыл жашаганбыз. Абдан керемет эл жашаган жер. Ошол жердин суусун ичкенбиз. Кызым, сен ошол жердин энелериндей, ошол жердин кыздарындай кыз болсоң, жаман болбойсуң деп ар бир ушул биздин Кыргызстаныбыздын керемет касиетке ээ болгон биздин эжелерибиздин, апаларыбыздын сонун бир мүнөздөрүн мага ушинтип жугуп калсын деп тарбиялап кеткен эле. Мен буну менен эмнени айтып турам? Баткендин тургундары дегеле ушул апалар чындыкты айтканды, чындыкты тандаганды жакшы көрөсүздөр. Ошолордон кем калбай мен дагы чындыкты айтайын деп, бирок эмнегедир ушул кээ бир адамдарга жакпай калдым. Мен 11-классты бүтүп Москвада окугандан бери бийликтеги дегеле ушул чоңдордун арасындагы жанагындай бузук оюндар бар экенин билчү эмесмин. Кыргызстандагы бар жок саясатчылар элдин тагдырын ойлогон азаматтар деп ойлоп адашып жүргөн экенмин. 2017 жылы мен буну айтпайын дедим эле, агайым уруксат берсе айта берсем деп атам да агай. 2017 жылы 25 мартта Садыр Жапаров келип камалып калганда мен ушул Садыр Жапаров кумтөр деп камалды деп ыйлап Адаханагайга келгенмин да. Агай, мени кабыл алып коюңузчу, мен Садыр Жапаровдун жанында иштеймин. Ош областы боюнча координатормун мекенчилдин. Садыр Жапаровдун ушул кумтөр маселесин көтөрүп атканын колдоймун десем, улуу башын кичүү кылып мени кабыл алган. Анан ошондо мен Адахан агайдан сурадым эле. Агай, ушу Садыр агай айтат сизди каркыраны сатып берди деп, ушул чынбы деп сурасам, агай мени карап эле таң калып калды да. Кызым деди, сен канча жаштасың деди. Мен анда 23 элем, 23-төмүн десем. Анда сен көптү окуп, көптү билишиң керек экен деди. Ошондо Садыр Нуркожоевди жамандаган жок. Анан мен ыйлап сурандым да. Сизден сураныч Садыр Нуркожоевдин камалып калгандыгы боюнча, анын балдары Атамбаевдин бийлигинин учурунда сабалып, кордолуп жаткандыгы боюнча өзүңүздүн пикириңизди айтып, канатыңызга корголоп чыксаңыз деп суранганмын. Агай ошондо биздин бир сөзүбүздү жерге калтырбай, башка ушул өзүнүн азыркы жанында Садыр үчүн жан берем, башымды байлайм, жардан ары секирем дегендер жанында турган эмес, бир гана Адахан Кимсанбаевич турган. Барып Бишкекте чукулунан түз эфирде маалымат жыйынын уюштуруп, ошол жерде баягы жыландан балапанын коргогон чымчыктай болуп, Садыр Нуркожоевичти колдогон ошондо. Койгула муну сабабагыла, сойбогула. Бул азыр мыйзамсыз камалып атат. Силер адилеттүү сурап алсаңар болот эле да деп. Садыр Жапаровдун
Каркыра боюнча Адахан Кимсанбаевди күнөөлөгөнүн, Баткен боюнча күнөөлөгөнүн өзү билет экен. Бирок бизге ошол кишини жаман көрдүрбөй, кайраны коргоп чыгып, ал ыйлап атканда атасына барып топурак салган кишини мен кечегиде Адахан Кимсанбаевди жамандап атканын көрүп алып, ушунчалык жаман болдум да. Адамдар эмнеге мынча эки жүздүү болот? Ата-энем мага элдин баары башкача мүнөздө деп айтпады беле? Эмне болду? Бийликке барса эле өзгөрүп кетеби? Кантебиз биз мамлекет кимге ишенебиз деген бир жүрөгүм канады ошондон уламчы. Анан кийин мына 1 жылдан бери ошол Садыр Нуркожоевдун айланасында оролуп алган көпөстөрдү көрүп мен чыдабай өз чындыгымды айтып чыктым да. Кезиндеги таластагы жер үй 5 миллиард долларга татыган кен байлык, муну кыргыз эли өзү иштетишибиз керек. Өзүбүздүн азаматтарыбыз бар. Келгиле кыздар, балдар мени колдогула деген Садыр Нуркожоевич өзү барып кайсы бир олигархтарга лентасын кесип, жер үйдү өткөрүп берди. Анан мен айтып чыктым. Садыр ага, сиз өзүңүз айтпадыңыз беле бул элге иштейт деп. Десем аны коргоп, колдоп чыгып аткан азаматтар, мени жамандап аткан азаматтар жер үйдөн 5 миллиард сом налог калат дейт. 5 миллиард сомду сен долларга чагып көрчү. 5 миллиард долларга тата. Андан да көп, керек болсо көп жер үйдөн алтыны 5 миллиард сомго алмашып калдыбы? Ал жерде экологиялык, экономикалык катастрофалар болот. Ошолордун баарын билип туруп, өзүнүн бийлигин сактап калыш үчүн ууру көпөстөр менен соодалашып, ошолор менен кучакташып, келип кезинде аны коргоп чыккан бүтүн Кыргызстандын лидерин жамандап чыгуу кандай адамдын сапатына ылайык дейм да. Мен бул жерде жамандап жаман айткым келген жок. Бирок кечегиде түз эфирде өзүнүн маалымат жыйынында президент айтып атат, ал чыканактай чүкөдөй кызга теңелмек белем депчи. Эгерде теңелбесе, мен агамдын табытын алып келген кызмын. Мен эмне Батукаевмынбы? Мен адам өлтүрдүмбү? Же мен уурулук кылдымбы? Мен сиздердин мына Баткен элин 60%дап чет мамлекетте буту какшап, жүрөгү канап, көз жашында кусалык менен жашап жүргөн мекендештердин катарындагы мигрантмын. Адахан ага өзү айтат, өзүңөрдү мигрантмын дебегиле деп. Рахмат. Мигрантмын дебегиле, силер эл багар, журт багар, убактылуу жашап, иштеп жүргөн мекендешсиңер. Эч качан мигрантпыз дебегиле деп барып, бизди сооротуп, бизге күчтөн берип келет ар дайым. Кайсы саясатчы барды бизге? Биздин абалыбызды сурап, силер эмне жеп атасыңар? Эмне кантип жүрөсүңөр? Силердин үнүңөрдү ким жеткирип атат? Кыргызстанга качан келесиңер деп ким кабар алып барды? Мына 10 жылдап, 12 жылдап кызматы жок болсо дагы биздин укугубузду коргоп, былтыры пандемия учурунда миңдеген ушул биздин мекендештер чек арада өтө албай, квартираларынан, батирлеринен кубаланып, жумушу жок, ачка калып, нанды талкан кылып жеп жаткан биздин мекендештерди дагы Казакстан менен сүйлөшүп өткөрүп койгон ушу Адахан агайыбыз. А бирок ушундай улуу иштерди жасаганын агай айтпайт. Пандемия учурунда ачка калган элибизге, көптөгөн кыйналып аткан мекендештерибизге өзүнүн моралдык, материалдык миллиондогон жардамдарын берип атты. Биз айтып чыгайлычы агай, сизди бунун тили эле бар, бул эч нерсе жумуш кылган эмес деп айтат го десек, айтпа, мунун баары Кудай ыраазычылыгы үчүн деп бизди дайыма тыйып келет да. Анан бүтүн Кыргызстандын программасын айтпайсыңарбы? Бийликти жамандабагыла. Программаңарды айткыла. Өзүңөр ушул жогорку кеңешке келип калсаңар, бийликке келип калсаңар, эмне жумуш аткарасыңар, кантип тагдырды өзгөртөсүңөр деген да суроолорду жазып атышат. Агай ар дайым айтат, биздин программа бул мыйзам, тазалык, тартип, ыйман дейт да. Муну мен түшүнбөйт элем. Эми ушул дагы программабы депчи башында. Жаңы келгенимде. Бул кантип программа болушу мүмкүн деп. Бирок көптөгөн китептерди окуп, көптөгөн ушу маалыматтарды алсам, баягы биздин Кыргызда бар да, бөтөн журттун, бөтөн элдин ушул философтору дейбизби, ушул улуу ойчулдары айтса, ушул айтыптыр деп суктанмайчы. Бирок Адахан агайыбыз айтса түшүнбөйт экенбиз.
Германиянын канцлери Отто фон Бисмарк айткан экен да, дүйнөнүн эң мыкты программасы болсо дагы, мыкты ушундай бир долбоорлорду алып чыксаң дагы, адамың тандаган адамың жакшы болбосо, мамлекет өнүкпөйт деп. Демек биз азыр Швейцария дейбизби, Сингапур дейбизби, же болбосо Малайзия дейбизби, ошолордун программаларын алып келип алып, Кыргызстанды баланча күндө моминтип өнүктүрөбүз деп сиздерди алдап эмне кылабыз? Башы таза болсо, биздин жетекчилерибиз, жогорку кеңеште отурган адамдарыбыз таза болсо, башкалары коркуп уурдабайт. Бюджет бул чака, ошол чакаң тешик болсо, аны алтын менен, сүт менен, бал менен толтурсаң да толбойт. Ошол тешик бул коррупционерлер. Коррупционерлер кимден коркот? Таза Адахан Кимсанбаевич агайыбызга окшогон азаматтардан коркот. Чындыкты айткан азаматтардан коркот. Мына ушундай билимдүү, таза, улуу, ушу Исхак абабыздай агаларыбыздын артында шакирт болуп, ошолордун улуу инсандар жолунда кетип атканыма мен дагы кубанычтамын. Кулундуда Масалиев деген биздин Замир агабыз, 8-полядагы ушу Эркебаева деген Эркебай аксакал, ыраматылык аксакалдын небереси Назира деген кызыбыз ушул Баткен окуясында абдан чоң жардамдарын берди. Азыр ошолор ушул жерге өздөрүнүн жакындарын жиберишти. Ошолор Москва шаарынан сиздерге чоң-чоң саламдарын жолдошту. Жалпы ушул Москвада чет мамлекетте жүргөн мекендештердин атынан сиздерге салам жолдойм. Мен каалайт элем ушундай таза, акчасы жок болсо дагы, бийлиги жок болсо дагы, бирок сиздердин араңыздардан чыккан, бизге окшогон, Адахан агайга окшогон чыныгы карапайым журттун, элдин уул кыздарын тандап алышыңыздарды, сиздердин үнүңүздөр трибунада жаңырып турушун каалайт элем. Рахмат. Рахмат. Тилектер кабыл болсун. Эми түздөн түз муну ушул биздин Лейлек жергесинен бараткан талапкерлер. Биздин бүтүн Кыргызстан партиясы Кыргызстандын бардык бурчунда сиздердин талапкериңиздербиз. Бирок ар бир инсанга жеке ушундай жерлерди бөлүп берип койгонбуз. Шудастарбы? Сиз ушул жерде өкүлсүз, сиз ушул жердеки маселенин баарына жооп бересиз. Жооптуу кылып, баягы көп суур ийин казбайт, ийин казса терең казбайт дегендей болуп, 54 депутат Лейлекке жооптуу болбойт. 2 депутат жооптуу болот. Ачуусуна да, таттуусуна да ошол 2 депутаттан биз сурап алабыз. Ошол Нуржан, Сагын деген азаматтар, жигиттер, булардын да кыскача ой пикирин угуп коелу. Суроолор болгон болсо 3-4 суроого жооп беребиз. Себеп мындан ары карай Баткенге кетебиз. Кудай кааласа эртең жолугушубуз Баткенде, эртең менен 11-де, андан кийин түштөн кийин саат 2-2 жарымдарда Кадам жайда. Ошентип анан ары карай Ноокат, Ош, Кара Суу болуп кете беребиз. 44 райондорду кыдырып бүткөнчө убакыт өтө тар. Шашылыш. Ошондуктан туура көрөсүздөр, 2 талапкерибизге кимиңер баштайсыңар? Нуржан деген жигит. Өзүңөрдү тааныштырып, биз жыйын өткөрүп кеткенден кийин бүттү жолуктук, биз жолугушууларды бүтүрүп койдук эмес. Силер көчөмө-көчө, айылма-айыл жүрөсүңөр. Ар бир айылга барып кирип чыгасыңар. Кийинки келгенде бул жигитти тааныйсыңарбы дегенде, момундай болуп унчукпай туруп калса, жигиттер анда сөз угуп калабыз. Тааныйбыз, билебиз деп. Мына айтып атпаймынбы азыр? Мирланды сурасам, элдин баары кол чаап жүрүп атат. Оразайымды сурасам, кол чаап жүрүп атат. Асамидин деген мырза турат бул жерде. Мухиддинов, ал жигитти сурасам, кол чаап жүрүп атат. Силер ушундай таанылышыңар керек. Аны үчүн тез-тез келип кызмат кылып туруш керек. Кудай колдосун. Саламатсыздарбы? Мен урматтуу касиеттүү жердештерим, мекендештерим, мен баарыңыздарга ыраазычылык билдирем ушу бүгүнкү биздин жолугушууга келип бергениңиздер үчүн. Мен ушул бүтүн Кыргызстан саясий партиясы менен улуу жолго аттанганым үчүн биринчиден абдан сыймыктанам бул улуу инсандар жолунда. Мен дагы ушу биздин сыймыктуу чыгаан уулубуз, атабыз Исхак Разаковдун жолун жолдогум келет. Артында турган инсандар Адахан Кимсанбаевичтай болгум келет. Исхак Абсамашевичтай болгум келет. Шайлоо башталды элек мындан баарыңыздарга белгилүү, ушул 15 күн мурда, 10 күн мурда биздин өлкө башчыбыз айтып кетти, ушул биздин партияга бул ачык эле каралоо катары баары баалап атат.
Лейлекте биз ошо шайлоо үгүт иштери башталгандан бери баарыбыздар көпчүлүк менен эл менен жолугуп иштеп атабыз. Баары айтып атат, бул туура эмес, ошол бүтүн Кыргызстанга пут тосуп шайлоо башталды электе бул жогорку кызмат адамы ушундай каралып атканды бул абдан өкүнүчтүү. Бул шайлоо кандай таза өтөбү, таза эмес өтөбү бул күмөн жаратат биз үчүн. Айрыкча жаштар үчүн бул туура эмес кабыл алып атат биздин баардык мына Лейлек районунун жаштары, аксакалдары, бүт эле жердештерибиз айтып атасыздар. Анан мына араңыздарда жалаң эле мындай көпчүлүгүңүздөр жашы 50дөн өткөн аксакалдар, апалар, энелер отурасыздар. Мындан 6 ай мурун, 6-7 ай мурун ошо биздин өлкө башчыбыз кече айтып кетти. 1 жыл мурунку, 6 ай мурунку окуяны 1 жыл мурда болгон деп айтып атат. Бул Лейлек элинен кечеги болгон окуялардан бул кабары жоктугун билдирип атат. Ошол айрыкча ошо максаттагы жанагы Баткендеги болгон окуялар бул көпчүлүгүңүздөрдүн айрыкча ошо биздин сыртта жүргөн мекендештердин жүрөгүн оорутtu. Бишкекте турганда биз Баткен эли айрыкча ошо Баткендин активдүү жаштары, инсандары чогулуп биз ошол тополоңдордо Баткен элини кайрадан калыбына келтирүү дирекциясын ачтык, жардам берүү штабын ачтык. Ошол жерде биз ачкан штабтын 3 күн ичинде 23 миллион сомдон ашык жардамды биз элге түздөн түз күнүгө 4-5 фуралап ушинтип элге жардам жиберип аттык биз Лейлектен, Бишкектен Лейлекке. Андан сырткары бир ошол окуялар басаңдагандан кийин 15-17 май күндөрү биз аттуу баштуу кишилер менен келип ошол Баткен районунун суу бою Карабак айылынан баштап Карабак, Аксай, Көкташ, Таштумшук бардык айылдарга барып, бул жагы арка максатка чейин барып, ар бир ошо жана биздин көз өткөн баатырларыбыздын үйүнө Куран окуттук, акчалай жардамдарды бердик. Жана ошол өзүбүз ала келген көптөгөн бул мындай материалдык, моралдык жардамдарды берип, баарыңыздардан кабар алып кеткенбиз. Араңыздарда биз байкагандар да барсыздар. Дагы бир орчундуу нерсени айтайын, мына көпчүлүк биздин ошол окуяларда бизге көзүбүзгө көрүнүп калды. Ошол окуяда көп видеолор WhatsApp'тан, социалдык тармактардан тарап атты. Көпчүлүгү ошол жерде аялдар, биздин аталар, энелерибиз эле калыптыр да. Баткен облусунан бул 200 миңден ашык биздин жарандарыбыз сыртта жүрөт. Эмгектенип, миграцияга кылып, ошонун бир 30%-ында Бишкек шаарында, Чүй облусунун тегерегинде жүрөт. Биз аларды сөзсүз түрдө өзүбүздүн жерибизге кайтарбасак, бул кесепети келечеги абдан кыйын болот. Себеби бул жакта эч кандай биздин ушундай шарт, жумуш орундары түзүлбөгөндүктөн бийлик тарабынан, ошол жогорку кызматта иштеген өкмөт тарабынан Баткен элине эч кандай көңүл бурулбагандыктан ошол себептин жумушсуздуктун кесепетинен баары сыртка агылып кетип атат, өз бактысы үчүн жумуш. Рахмат. Ошо жумуш эмесин издеп. Анан дагы бир орчундуу маселеге сиздердин көңүлүңүздөрдү бургум келет мен. Биздин Баткен Лейлекте көптөгөн проблемалар бул жогорку кеңеш тарабынан эч кандай мааниге эмес, мына Баткен жөнүндө өзгөчө укук берилди азыр, өзгөчө статус берилди. Ал статусунда иштеген эч кандай натыйжасы элге ачык эле көрүнө элек. Муну баарыңыздар көрүп эле турасыздар. Ошондуктан Кудай берип, сиздер колдоп, биз ошол жогорку кеңештин депутаттык кызматына шайланып калсак, Лейлек үчүн, Баткен эли үчүн түнү күнү кызмат кылганга даярбыз. Рахмат. Салам алейкум. Лейлек сүлүктүү элинин бир туугандары. Аллах насип кылып, жогорку кеңешке депутат болгонго мына талапкер болуп отурабыз. Мындан 1 жыл мурда Адахан Кимзамбай экөөбүз сүйлөшүп отуруп калдык элек. Мен өзүм негизи мына Оразайым Нарматовго окшоп, бул кыз эми Кыргызстандын жараны, бирок улам сайын Москвага барып, бир аз иштеп кайра Кыргызстанга келип отурат. А менин оюм башы Кыргызстандан биротолу үй бүлөмдү алып, барып Москвага, ошо Россиянын бир жерине жайгашып, гражданствосын алып, ошол жактын жараны болоюн деген ушундай бир чечимге келип калгам да. Себеби эмнеде? Себеби үмүт үзүлүп баратат.
үміт үзіліп баратат. Біздің Қырғызстан оңолобу, же ушул бойдон эле мамлекет болуп жоголуп кетебизби деген бир ушундай эмелер бар. Бул оюмдан мен жалган айтпайм, Адахан Кимсомаевич өзү кайтарды. Бул киши менен сүйлөшкөндөн кийин мен башкандыкка бурулдум. Буюрса Адахан Кимсомаевич өзү дагы силерге элдин алдында убада берди. Артыбыздан ушундай жаштарды ээрчитип баратабыз. Буюрса ушуларды тарбиялайбыз, үйрөтөбүз. Кантип Кыргызстанды туура жолго салып, жакшы жашоого алып келгенге. Эми көпчүлүк аз депутаттыкка коюп атканда талапкер болуп, элдер мында суроо берип атат. Сагын депутат болуп келсең, сен бизге муну салып бересиңби, муну кылып бересиңби деген суроолор болот экен. Мен байдын баласы эмесмин, миллионердин баласы эмесмин. Мен ата-энем жөнөкөй мугалим. Атам рахмал өтүп кетти, жөнөкөй мугалимдин үй бүлөсүнөн чыккам. Мен сіздерге бір нәрсе құрып берем деп уада бере албайм. Мен сіздерге уада берем, өтіп кетсек бұйырса, елге иштей тұрған мыйзамдарды кабыл алып беребиз. Түшүнүктүү болсун. Бир мисал менен. Азыр мына ата-энелер балдарыны бир жерден экинчи жерге көчсө, мектептерге алып барса, балдарыны мектеп албайт. Алса дагы анын личный делосы бар, медицинский карточкасы бар, ошолордун ата-энеси жарым жыл чуркайт. Неге ошол эки мектеп бир баланы кабыл алып, экөөнүн ортосундагы мамилени мектеп аралык өздөрү чечип ала албайт? Больницага ооруп бардыңыз, операция болоюн деп. Лейлектен барсаңыз айтат, барып Лейлектин больницасынан мага направление алып кел дейт. Сиздин бир путуңуз жерде, бир путуңуз көрдө жатат. Туурабы? Кантип биз ошентип направление алабыз? Ошол мыйзамдарды элге иштей турган кылып, Кыргызстандын кайсы аймагында болбосун, кайсы больницага барсаңыз, сизди милдеттүү түрдө кабыл ала турган кылыш керек. Ошол. Эми айта берсе көп, сөз көп. Буюрса, мына Нуржан экөөбүз азыр Адахан Кимсомаевичти узатып Баткенге. Анан келгенден кийин Кара суудан баштап, Катыраңдан баштап, Маргун, Даркун бардыгын айланабыз. Жеке ар бириңиздер менен ушинтип топтошуп сүйлөшөбүз. Мындан сырткары өзүбүздүн койгондо программалар бар. Программаларыбыз бар, буюрса. Анан бул балдар каяктан түшүп калды, асмандан түштү, булар парашютисттерби дебеңиздер. Биздин азбы көппү 10 жылдай тажрыйбабыз бар. Мен атым Сагынбек Кудайяров. Сүлүктүү шаарында Сапарбай Туратыш деген агай болот. Анчамчаңыздар билсеңиздер керек, Дом культурада директор болуп жүргөн. Ошонун баласымын мен. 10 жылдан бери Минфинде иштейм, Министерство финансов. Кесүүм боюнча экономист, юристмин. Буюрса мыйзам кантип кабылданат, мыйзам кантип өткөрүлөт, мыйзам кантип иштейт, ошол боюнча азбы көппү бир аз тажрыйба бар. Калганын билбеген, түшүнбөгөн нерсебизди мына турган агайлардан жакшылап үйрөнүп алабыз. Урсат берсеңиздер, мен өзүм сөзүн жыйынтайын. Рахмат. Рахмат, тилегиңди Кудай берсин. Баягы көнгөн адаттагыдай эле мага суроолорду аябай жаадырыпсыздар. Мен 2 ооз сөз менен жооп берип кете берейин. Ассаламу алейкум, Лейлек жергесине кош келдиңиз дейт. Катыраң айылындагы апрельский алтын кенинин тегерегинде көйгөй күч органдары тарабынан басым жасалып, элди кылмыштуулукка түртүп, акырында 7 киши соттолуп, сот жообуна тартылып, бүгүнкү күнгө чейин сот аягына чыкпай атат. Эгерде ошол Катыраң айылындагы апрельский алтын кенине эл барбы ошол жерде? Барбы эл? Бар болса аксакал элди уюштуруңуздагы айтыңыз да. Отура бериңиз, рахмат, отура бериңиз. Эл чечет да айланайындар. Бишкектен келген Мадумаров, Бишкектен келген Масалиев, же Москвадан келген Нарматова чече албайт да. Биз сиздерден бешбеттер, биз ал жердин тургуну да эмеспиз. Мен 12 жылдан бери көчөдө жүргөн бир жумушсуз жигитмин да. Эл барбы садагаларым ошол жерде? Калың журт барбы ошол жерде? Туруңуздар. Туруңуздар дагы. Жок, сизди тур деп айткан жокмун. Эл турсун дагы айтсын өзүнүн пикирин. Мына Кадамжайда Шамбисай деген алтын кен заводу, алтын кен иштетебиз деп чыкты. Көрдүңүздөрбү? Ошол Шамбисайда бүтүндөй Кадамжай районунан эл коктуга батпай кетти. Тоонун эки бетине. Чыгышты го. Мына YouTube'ду бассаңыздар турат го ошол жерде Майдан айылындагы сюжеттер. Турат. Эл чечет, садагаларым, эл чечет. Анан анча-мынча тил ала турган аксакалдарды чакырып туруп эле бир табак аш кылып койсо, боптур да деп койсоңор, ошондой болот да. Аксакалдар бекем тургула да.
Жигиттер, ар бир эл өз жеринин ээси ошо киши. Мен апрель кен казуу боюнча сиздин оюңуз деген экен, мен ушинтип жооп берем. Өз тагдырыбызга өзүбүз ээ бололу. Сизди өтө билимдүү адам катары эсептейм дейт. Рахмат. Социология, буржуазия жана капитал ушул терминдерди толугураак айтып бересизби? Китептен окусам коом жана эл дегендей түшүнөт экенмин. Китептен көрө сиздин айтканыңыз мага абдан түшүнүктүү болот дейт. Китеп окугандан зеригебизби? Мен бирден берип турчу. Китепте жазса ошол туура эле жазган. Социология деген социум деген бул коом. Логия деген бул изилдөө деген. Коомду изилдөө деп которулат. Социология деген. Туура эле жазылган. А буржуазия деген бул коом. Буржуазия деген коом бул баякы чөнтөктө тыйыны барлар, завод, фабрикалары барлар. Мына ошолор өзүнчө бир класс. Ал коом эмес, мындай бир түзүм эмес, ал катмар. Дыйкандар дегендей, мугалимдер, интеллигенция дегендей, буржуазия деген ушундай термин. Капитал деген бул кыргыздар эмне деп коет? Дарманың барбы деген сөз да. Ушул да. Мына аксакалдар белге түйүп алып жүрөсүңөр го. Дам берет деп коет. Ошону капитал деп коет. Капиталыңыз канчалык көп болгон болсоңуз, жогорку кеңешке ошончо тез барасыз. Себеп ошол белди чечип туруп, кичине чекесин ыргытып коесуз, сизди колдоп беришет. Анан барып билгениңизди кыласыз. Себеп элди сиз сатып алдыңыз. Капитал ошол тыйын. Капитализм деген тыйындардын коому деген. Социализм деген бул элдин коому деген. Эл. Социализм. Капитализм бул тыйындын. Ал жерде тыйын кымбат, социализмде эл кымбат. Мына ошо социализмди курабыз деп бүтүндөй өмүрүн ардаган улуу инсандарды азыр атап өттүк. Элди курабыз, элге мамлекет кылабыз деген. Мына ушундай деп жооп бердим, түшүнүктүү эле болсо керек. YouTube'тан жалаң сиздин маектериңизди, видеолоруңузду абдан күтөм. Өтө акылдуу, өтө билимдүү сөздөрүңүз, күчтүү инсансыз дейт. Рахмат. Жок дегенде ошол жазсам окубайт экен. Жамбаштап чай ичип жатып угуп койсунчу деп сүйлөп атам ошол жерде. Рахмат. Укук коргоо органдарына жумушка кирүү үчүн жашың 30 жашка чейин болуш керек экен. Орусча айтканда дурацкий закон дейт. Кыргызча айтканда кандай болот ошондо? Биздин депутаттар чыгарган закон физический абалың жакшы болсо ишке жарасаң болду да. Үй бүлө багып иш жок, көбү Россияга кетет. Мажбур депутат болсоңуз ушуларды айтыңызчы сураныш дейт. Туура айтасыз. Ким кайсыл жерде иштебесин, азыр Исхак Абсаматович айтып кетпедиби? Бизди абышка дебегиле деп. Кече Россиянын мамлекеттик думасы ишке кирди, жаңы шайлоо болду. Ошол жерде алардын регламенти боюнча дагы сессияны эң улгайган киши ачат экен. А улгайган киши ким болду? Баштакы Москванын жетекчиси Лужковдун орун басары, курулуш боюнча Ресин деген аксакал бар эле, ошол киши аксакал экен. Билесиздерби жашы канчада? Мына жерде бир дагы аксакалдын жашы анчага бар элек болсо керек. 90га жакындап калыптыр. 90га жакындап калган кишини сиз аксакал канчадасыз? Канчада? Сексенде экенсиз. Бу киши бар экен. Куттуу болсун. Эми сиздер элестеткиле. Лейлек районунан ошо киши депутат болуп барды деп элестеткиле. Биз күлө беребиз. Жок. Улуу коом, адилеттүү коом, сабаттуу коом, келечекке көз жүгүрткөн коом жаш карысына карабайт экен да, колунан эмне келет, тажрыйбасы кандай, башында кандай ой бар деп, жашына карабай, башына карап тандайт экен. Америкада 96 жаштагы конгрессмендер бар.
депутаттарды конгрессмен дейт алар. 96 жашта. Елестеткіле, Исхак Абсаматовичтің ал жашқа жеткенше дағы 34 жыл жашаш керек. Елестеткілечі. Бүгін туылған бала 34-ке шығыш керек. Анын алдында бұл кім? Не бересі да? Американың президенті Байден 79-ға шығып өтеді. Қараңыздар. 400 миллион халқы бар мемлекетті башқарып атқан киши 79-да. Анын жашына жетіш үшін бұл кишиге дағы 17 жыл керек та. 5 жылдан шайлана тұрған болса, дағы 3 шайлаудан өтіш керек. Біз 60-қа чейін жаш дейбіз, 60-тан кейін қарып қалыптыр дейбіз. Қачан жашаш керек анда? Ли Куан Юдай болып Қырғызстанды өніктіріп кетсе болауы дейді. Болады. Егер Ли Куан Юдай болып таза дағы бір жол айтам, таза. Ли Куан Ю ең кедей болған өлкөні жетекші болып келгенде бірінші кезекте кімдерді қамаған білесіздер бе? Жалаң өзінің жақындарын жоғалтқан. Неге? Ичіп жегендерден біреусін қалтырған емес. Мына Малайзияны қараңыздар. Кім Малайзияның жетекшісі? Кім білет? Мұны авам білсе керек. Себеп авамның жашында ошо киши дағы 97-ге шықты. Ой, қанша? 97-ге шықты. Махаммад деген киши 97 жашта. Аны дағы еме 30 жыл башқарғандан кейін пенсияға шығарышты эле. Ал киши кеткенден кейін 4 жылдың içinde анын ордуна келген киши коррупцияға батып кетип, кайрадан ел ошол 92 жашқа чыкканда алып келишти, 3 жыл болду, 95-96-га кетип бартат. Ошо кишини кайра жетекчи кылып шайлап алышты. Ошо киши 7 күндүн içinde, ага 1 жыл керек болгон жок, 52 миллиард долларды кайра казынага төктүрдү. Кустурду деп ушуну айтат. 7 күндүн içinde 52 миллиард долларды келтирди. Бирөө да чыгып кеткен жок. Ликуан тиги Махамат айткан жок, Махаткири Махамат айткан жок. Булар түрмөдө отурганга караганда төгүп берсе кустурганыбыз жакшы да деген жок. Төктүрдү дагы, түрмөгө да кыргытты. Биздикилер кустуруп атат. Бирок жок дегенде кусундусун биз көрбөй атабыз да. Же түпүз деле ооздон оозго кусуп атабы. Баклан деген жанагы өрдөк окшогон бир канаттуу бар. Ошолор барып балыкты жеп келет дагы. Энеси учуп келет, баласы оозун ачып жатканда ооздон оозго кусуп берет. Көргөнсүңөр ошондойду. Биздикилер ошентип кустуруп атабы. Айланайын, бир нерсе кусканда жок дегенде жыты чыгыш керек эле го. Кайдан дагы ушундай суроолорду бересиңер дагы, тилимди кычыштырып бересиңер ошентип. Бир кезде Сингапур өтө кыйналып, соода сатык мамилени үзгөндө кошуналары Ли Куан Ю ыйлаган экен дейт. Туура да. Мен 1 жыл башта ушул жерге келип айтканмын. Эгерде ушул бейбаштык менен биз шайлоого бара турган болсок, биз изоляцияда калып калабыз деп айттым беле аксакалдар. Изоляция деген биз менен эч ким мамиле кылбай коет деген сөз. Мына көрүп атасыздар, кошуналар мамиле кылбайт. 1 жылдан ашык убакыт өттү, бир да мамлекеттин өкмөт башчысы дегенде келип кеткен жок Кыргызстанга. Мен мамлекет башчысын айтпай эле коеюн. Бул не деген сөз? Бул деген Кыргызстан менен эч ким эсептешпей калды деген сөз. Келгиле, оңдой турган мезгил ошол 28 ноябрь, Кудай кааласа. Урматтуу Адакан мырза 2009 жылы протокол боюнча бийликсиздик аралап жатат дейт. Толугураак айтып кетесизби дейт. Мен оюнча тажиктерди алдап жол куруп өтүп кетиш үчүн ушул кадамга бардыңыз. Эгерде ошол кезде 4 көчөнү токтотуп асфальт кылбай андан ары улантып кетсе болот беле дейт. Андан ары карай кандай асман менен өтөбүзбү? Кайсы жак менен кетебиз? Мына ошол көк таштагы жашоочуларга мен терең ыраазычылык билдирем. Кече Баткенден жооп деп бир келин сүйлөптүр. Айзада деген келин сүйлөптүр. Мен терең ыраазычылык билем ушул Айзада айымга. Болгонун болгондой кылып айтыптыр. Көк таштагылар жакшы билет.
Ал жерде Бишкекте отырып алып, Көкташ кайсы жерде десе, билбейм кайсы жерди көрсөтөт ал жигит. Билбейт ал. Көргөн эмес деп билбейт даганы. Былтыр ушул Лейлекте жыйын өткөрүп, кайрадан Баткенге өтүп баратсам, түндө суук. Билесиздер анда декабрь эле. Саат 10-да асфальтка чыгып алып, түндө тосуп отурушуптур. Жана чырактарды жагып алып мени. Мен Көкташка таазим кылам. Ыраазычылык билдирем. Ошол көпүрө курулуп калган экен, Аллах насип кылса көрөсүздөр. Кийин ошол жерге мен муну каалабайм. Ошол көпүрөнү мүмкүн мен атыма да коюп коюшу мүмкүн. Биз биринчи жолу бөтөнгө бирөөгө ижарага берип аткан жокпуз. Биз алып атабыз ошону кайра. Мына ушуну тескери түшүндүргөн азаматтарга өздөрүнүн ниети өздөрүнө жолдош болсун. Жетишет го дейм эми. Мына ушуну кайра көтөрүп чыккан президенттер не деген күндү көрүп атат? Не деген азап чегип атат? Мен аларды табалагым келбейт, тооба келтирем. Тескерисинче ошолорду коргоп жүрөм азыр. Исхак Абсаматович айткандай. Жаңылышыптыр эми, жаңылбас жаак болбойт деп. Бирок бул иним чектен чыгып кетти. Карабайсыздарбы? Суроо берсе, жоо даяр экен, жанында турган экен да, кызыл эмнелерин сызып алган экен. Жасалма бердирген сурооң да курусун. Жалдырап планшет карап отуруп берген жообуң да курусун сен. Эгер сиз депутат болуп шайланып калсаңыз, өзүңүздү мыйзамдуу деп эсептейсизби дейт. Лейлекке кош келипсиз, сиз күзүндө мыйзамсыз бийлик конституцияны чыгып кетти деп айтып жүрдүңүз. Демек, азыркы шайлоолор да мыйзамсыз болобу дейт. Азыркы шайлоолор дагы эгерде конституцияга, мыйзамга таяп келе турган болсо, мыйзамсыз деп айтылат. Күндөр келет. Бир күндөр келет Кудай кааласа. Себеп өткөн жылы 6 октябрдан баштап Кыргызстан талаадан чыгып кеткен. Жогорку кеңеши дагы, өкмөт дегени дагы, башкасы дагы. Ошондо Сооронбай Жээнбеков суу жүрөктүк менен чегинген кызматтан. Айланайын, барар жериң ушул эле экен го, эмне мынча кыйкырдың анда? Тапканың Мадумаров болду, корккону Мадумаров болду. А бирок жанындагылар жайлап салды го. Биз аркадан келип бычак сайбайбыз. Биз тике туруп айтабыз. Куладыбы, тийбейбиз, теппейбиз. Биз чөө эмеспиз. Биз көк жал карышкырбыз. Ушул акыркы сурообу? Урматтуу Адахан Кимсанбай уулу дейт. Азамат, мына ушундай жазылыш керек. Мен ошо айылга келген сайын орусча үйрөнүп кетет элем да. Сизге бекемден соолук, өмүр жана баардык жакшы иштериңизге ийгилик каалайбын. Буюрса бүтүн Кыргызстан партиясы ЖКга сөзсүз өтөт деген ишеничтемин. Иншалла. Аллах кааласа. Сиз мыйзамдаштырган мектептердеги ысык тамак солгундап, учурда кайда акча чогултмай башталууда дейт. Ооруканадагы жаш балдар, кош бойлуу энелер жана каары картаңдардын бекер дарылануусун да көзөмөлгө алуу керек дейт. Элдин саламаттыгы боюнча башкаларга салыштырмалуу бизде бөйрөк, боор органдары иштен чыгып дейт. Алмаштырууга муктаж болуп атабыз дейт. Ошолор көп дейт. Бөйрөктүн бирден бир оорусу ичип аткан суубуз. Бирден бир оорусу. Богок ооруу менен ооругандар көбөйдү. Ошонун баары биз ичип аткан туз. Йодтолбогон туз. Анын сапатын текшербеген, же сапатын текшерүүгө сабаты жетпеген жетекчилер. Мына ушул көп жазып турду эми, ден соолукка зыян келтирүү, ушул көп маселелерди айтып тур. Жол кырсыктары боюнча дейт. Сизди жалпы жумуш, жалпы кызыкчылык келечегин ойлогон Абдулхамид хан дейт. Абдулхамид хан экидей башкаруучу болушуңузду тилеймин дейт. Тилегиңизге рахмат. Мен Чыңгыз хан да болгум келбейт. Наполеон да болгум келбейт. Мен Султан Сулейман да болгум келбейт. Абдулхамид да болгум келбейт. Мен Аллахтын сүйгөн кулу,
сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед саллаллаху алейхи вассаламдын үммөтү касиеттүү кыргыз калкынын уулу бойдон калгым келет. Мен бекеринен айткан жокмун. Мына ошол Разаковду, Абсамат Масалиевди, Жусуп Абдрахмановду, Абдыкерим Сыдыковду, Орозбек Абдыкадыровду мен ушу кишилердин изи менен, ушу кишилердин жолу менен баскым келет. Эң негизгиси атамдын уулу болгум келет. Мына ушул. Тилегим да ушул, бул дүйнөдөгү максатым да ушул. Аллах ушул максатка жеткенди насип кылсын деп ар намазда ушуну тилейбиз. Биздин кылган ибадаттарыбыз кабыл болгон болсун. Билип билбей жасап аткан күнөөлөрүбүздү пендебиз. Шайтан отурат. Теги мынтип сүйлөдү эле, катуураак жооп бер. Теги мынтип айтып атат. Буну мынтип айт. Деп мына жерде шыбырап турган шайтан алейхилана бар. Ушуну тилешибиз керек биз. Напсимдин, шайтандын азгырыгынан сактагын Аллах деп. Баланын баары напсиден, азгыруунун баары шайтандан. Мына ушул эки нерседен сактансак, Кудай кааласа жолубуз түз, оюбуз бекем, ниетибиз ак. Бараткан жолубуздан Кудай кааласа тайбайбыз. Жакшылык күндөрдө, аманчылыктарда, могу жерде берип аткан сурооңуздардын баары жоюлуп, ишиңерге рахмат. Мындан ары карай албан ийгилик каалайбыз. Ушул жолуңардан тайбагыла деп гана бата берип турган чогулуштарды, чогуу сиздер менен өткөргөн күндөрдү Аллах насип кылган болсун. Сиздердин тапканыңыздарга жараткан берекесин берсин. Күркүрөгөн күз турат. Бардык орум жыйымдын ийгиликтерин баштайчы элем тойго буйурсун деп. Бирок соңку кездерде тойго буйурсун дегенди дагы ойлонуп айтып кала турган болдум. Той дагы адаттан тышкары исрапчылыкка кетип калып атат. Тойлорго буйура берсин го, бирок мындай кылып койбойлубу, ошол тойлорду катмыга алмаштырбайлыбы? Кандай дейсиздер? Жакшынакай кылып катмыга эле айландырып койгон болсок, тапканыбызга береке да болот, үйлөнүп аткан жигиттерге да пайда болот. Аңгүшүңгү болуп отуруп бата алгандан көрө, аксакалдарды, апаларыбызды отургузуп алып бата берсек, мүмкүн ошол баталардын бирөөсү болбосо бирөөсү кабыл болуп калат. Аллах ушул күндөрдү насип этсин. Жакшылыктарда жолугушалы. Аман болуңуздар. Рахмат чоң. Жакшы болуңуздар. Леле келинин сүлүктелинин атынан ошо Адахан Кимсанбаевичка бир арзуаган белегибиз бар. Ошону берип коелу, уруксат этиңиздер. Assalamu alaikum, урматтуу өзүмдүн Лейлек элим, сүлүктүү элим. Адахан Мадымаров биздин Лейлекке күнөөсүн, елимиздеги кош келип, атмасындагы өзүңүздөргө, ишиңиздерге ийгилик каалайбыз. Дайыма аман, эсен болуңуз. Партияңыз 2-нчи орундан 1-нчи орунга чыгып кетсин. Амин. Рахмат, амин. Алла насип кылсын, Алла өзү колдосын. Daima esen bolun bizim Leylek'e kelip durunuz. Rahmat sizge. Урматтуу Адахан Кимсанбаевич, жана бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын мүчөлөрү, алыскы борбордон ат арытып, жол карытып, жакшы ниет, жакшы тилектер менен жакшы ой максаттарыңыздарды айтып, түшүндүрүш үчүн биздин Лейлек жергесине келипсиздер. Биздин касиеттүү Лейлек жерине кош келипсиздер. Биздин Лейлек жергебиздин эшиги сиздер үчүн дайыма ачык. Жана биз сиздерди дайыма ачык маанайда күтүп алабыз. Жана отко салса күйбөгөн, сууга салса чөкпөгөн, бутта сууга ийилсе да сынбаган, кара чачы ак болгон, кыргыз жери үчүн, эли үчүн дайыма чындыкты чыркыратып айткандан тажабаган лидерибиз Адахан Кимсанбаевичка Лейлек атынан таазим. Жана саламатсыздарбы Лейлек элим? Мына быйылгы шайлообуз башка жылдарга салыштырмалуу өзүңүздөр
çın yüreğinizler menen şaylaudan ötüңüzдөр. Bireudun yüreği menen emes, bireudun aytүүsü menen emes, bireudun körsetүүsü menen emes. Allah bergen yüreğinizler menen çın yürekten şaylauga ötseňizler, Huda halasa jeňişke jetebiz. Biz oşentip jeňişke jetsek, biz uşul Kırgızstanımızdı güldegen өлköge aylandırışka, jetkizişke bizdin alımız da jetet, küçübüz da jetet, akılımız da jetet. Bardığınızlar, bar bolуңуздар, aman bolуңуздар. Babalar saktap gelgen Kegen mingenler hoş geldikleri. Bismillahirrahmanirrahim. Dörtkonda yolun arı olsun, kocaya kızdır loğun arı olsun, ulu kızlar köp olsun, vayımlar yok olsun, aydegeninler mal olsun, çaynegeninler may olsun, ingeninler maşım olsun, yürgönler şahrazım olsun. Katta yoldan kete vergili Allah Teala tileyen yerde bere versin, nomatlılar kele versin. Köptün omurluğunu verip, köptün yaşını verip, alganılar mene koşarıp koşa karıgla, balları kal, kuzaya kayam, yel gayam, matelesi gayam, kızmat kıla turan, sağlı parzantı gel borsun. Süleyman Peygamber'in yaşından berim, Muhammed'in ilinden versin. Baskan yolun sıldır bolsun, kocaya kızdır yollar şunar bol, tovla eriski veri, omurlar, suvla yüzüm bol, nevriye çevre, şivrak, ula körü, en ulu karıya bol yürgüle. Aşı açınar Allah Teala bereke versin, Allah'dan ne tilesen yer tileyen yer kavul olsun. Kazanlar tola aş olsun, ünler tola baş olsun. Kuravunlar tola koy olsun, ölüşler tola toy. Ölüşler tola mal olsun, tapkarlar soy olsun. Leylek ileyen omat geliversin, selerdinden omatlar gelip paşalığa. Selinden katık paşa olgula. Onunla bereke versin. Assalamu aleyküm Allah'ın salamının ulu kasiyeti halkım. Bugün bana Allah nasip kılıp ilek kuşusum düzerimizge kasiyeti kutkan konusuna şarımızga ulu insan Kırgız el batırı İskak Razak'tın kendi kanı tanıgan yerge Kırgız eli suygan Kırgız yerge kuygan Allah'ın berzeğin top kulgan Kırgız elinin süyüktü ulu Odakan Madımoyuk İskak Mahseni'yiz hoş gelipsizler. Halkının ağlap cirgalın halkının ağlap cirgalın köpcülü halkının ağlap cirgalın ağenge kılıp emgek kılıp hizmet kılıp yeline 40 yıl boyu kıynaldın. Ağzolundan tayvadın. Hakikat uçup taymaşıp hakikatten tayvadın. Sargayı uzattın yen için. Sargayı uzattın yen için. Manav durgan katmeler kereçekin oyulup doğuş veresiz için. Ömrün uzun bolsun. İçken suyun Alatav'dun suyu olsun. Alatav'dun Akkalpak'tın Alatav'dun koptusunda Kırgızım var. Mekan degen Kırgızım var. Kırgızımın içinde manayı yıldız madım arı acavuzday acavuzday madım arı adakanday oğlu uzay. Pendesi alamga bul dönege birikelet. Allah Teala rızkını mol veret. Adakanın mizamına başıysak beyiş dağımın Adakan'da ağış desek turmuşta yeri yüzge kutu rızkı sevilet. Kur'an-ı Kerim Muhammed'den bir melek. Yeki düğüne sırın sana bildiret. Bütün Kırgızstan mizamına başıysak beyiş dağın bari uzga cediret. Tüyaş uzun yolunda kıya su var. Kıyıp baskan mallardan tuyağı var. Bütün Kırgızstan lideri Madımarı Adakan'ın ulu insan Razak'ın Atağız Bakşak'ın siyağı var. Baskan yolun bak bolsun, oturgan yerin tak bolsun. Baskan yolun bak bolsun, oturgan yerin tak bolsun. Başına vakit koşuk olsun, işinde ilgilik bolsun. Allah Teala ömrün adı uzun kılsın. Allah, Razak'ım kızım berkel vermen aldıma.
Allah Teala orazayım kızımın başıga bakız kuş kondursun, işige ilgilik olsun. Adam atamama kanunun intimakında intimak versin sana. Muhammed Mustafa menen Hatice'nin mahavatından mahavat versin. Yusuf Peygamber menen Zulayka'nın aşıklığına açtık versin. Hazreti Ali menen Fatime'nin suyunda suyu versin. Baramına bu dünyada minnenin maşına olsun, körgenin tamaşa olsun kızım. Kimin kavat basın, yürgen yerin avat basın. Azkı sefer çıksan Allah'a emanet basın, taşta ucal bassan taşır kat basın. Asmanın açık basın, manayın carık basın. Gelecekte uğul kızın köp basın, uvayımın yok basın. Yar ama kulağın eşkeni azam basın, o kıganın beş vakit namazı basın. Ömrün uzun basın. Tutkanın 30 günlük oroza olsun. Kılganın taat ibadat olsun. Bergenin sadakayı sahavat olsun. Kılgan ziyaretin Mekke'yi Kava Medine acı olsun. Oğluyla hürmetin göstersin Allah'ım. Kelin cüfşak kızmetin göstersin. Kollan cetegerin nevre olsun. Betinen cittaganın çevre olsun. Yelge kılganın toy olsun. Soyganın koy olsun. Muradın asıl olsun. Tileklerin kavul olsun. Şu bütün Hristiyan'ın bazı müçeler bassana tursana aslı kıdırcılarında olsun. Ulu insan rezakatem turar bir 5-6 yıllarda ayet 5 kursat verin ekmeği. Kiyinki gelgen. Hazır ayet. Ya hazır ayet kursat. Ekoz ayet. Ya kara özüme kulak salgıla sözüme kalıksan. Altın asa kutu suyunu degen ulu insan razak vatan suralı bayalı veri kança sözler oldu. Altın asa kutu suyunu degen bir kavuz iraçıp baş kursat dedinizler. Ak kalpaktı ala toğunu mekan degen Kırgızım var. Kırgızımın içinde. Ak kalpaktı ala toğunu ezelten Kırgızım mekan dep gelgen. Ulu insan razak vatan Korasan'da carık düğüne gelgen. Khorasan'da ağaça bulak, koş bulaktın suyun içken. Cetim balığı cetilgen. Tacik gözme geldi de bilim alıp tetilgen. Ortaze yelinin nazarı geyilingen. Taşkent'e işte takşalıp Kırgızistan yerine Akbaşa olup bekilgen. Calgan emesçin daytam, raz akıp siz daytam. Kıyınçılık mağalda, teknik azap olmakta. Beşkentin taşını nattırıp, kolmenen kanal kazdırıp, kılımda uzatkan kuğ çölge kozbağlan suğun bayladın. Kazınadan üs alıp, toğtaşta yürgen elinde köçürüp gelip yayladın. Sağınığa uy verdin, turmuşu cakıllara kazınadan pul verdin. 4 kıl suğu sakta geçti, közem öldü özünüz, kişemiz suğun bayladın. Şu vaktan beri otacak bozoru uzatkan bat kendi ölü güzelge eğlendim. Arsa menen karagay arkanda yiga geleyen. Tündük düştük devesten. Arsa menen karagay arkanda yiga geleyen. Tündük düştük devesten. Ulutuğa bölvesten Kırgızistan'da bir de karagan. Bul kim? Bul Kırgızistan'da tüptegen. Kırgızistan'da tüptegen. Kardan appak. Suday taza. Ulu insanlara da kuvvetavuz. Cahat kanga çalınıp yurdun dua kılışat cennetinden cayın ver. Maytonbas menen korason kindik kanın tamgan cer. Kaysıl kengseye girsen cıldızın canıp cemalın süretin türet carıkta. Atınız atın caraşkan ıraz akı atınız tüvelik kaldı tarıkta. İstalin mağam dergen Kırgız eldim bürkütü Kırgız eldim bulvura. Ata tegin surasan Kızılay'a vuruva. Kırgız'dan çıkan tevaller ağış degen insandı tövbası kılıp korladı. Ulutu varis bolsa da Andrei Usyanıp cakşağın aytıp kolladı. İlahi amin. Allah Teala. Kuda Allah Teala yolun yoldasın, Kırgız eldin koldasın, put da suğular balmasın. İlahım Allahu Akbar. Berekesin tөгүп турган ачайып бакып аттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакып аттуу асыл кымбат жерден биз ар этин
бекем қармап ұрпағың, аталарды сақтап келген орасың. Ардақталып төрімізде тұл болып, ақсақалдар бата беріп қубансың. Ардақталып төрімізде тұл болып, ақсақалдар бата беріп қубансың. Жарық жол қолы, бүтін Қырғызстан, ынтымақтың бекен орнығы, ынтымақтың бекен, бейімдіктің бекен, ынтымақтың бекен орнығы. Өз күндігін беремдікті көтеріп, өлкөмізді гүлдетіңізді бөліп. Салам қолдарыңызға